31 август күнү Кыргызстан эгемендигинин 34 жылдыгын майрамдайбыз. 1991 жылдан тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталды. Эгемен жана көз карандысыз өлкө катары Кыргызстан башка өлкөлөр менен тең ата дипломатиялык мамилелерди куруп, жана ошондой эле өз алдынча жашоосун өткөрө баштады. Кыргызстан, айтып кетсек, Бириккен Улуттар уюму, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Евразия экономикалык биримдиги, Шанхай кызматташтык уюму, Жамааттык коопсуздук келишими уюму жана ошондой эле Европадагы коомсуздук жана кызматташтык уюму өңдүү альянстарга мүчө болуп эсептелинет. Ошол Кыргызстандын жаңы тарыхында 34 жылда алганда Кыргызстан эмнеге жетишти, эмнеден аксап калды, эмнеден биз чоң жаңылыштык жана ошондой эле алдыга карай алганда биздин акыркы идеологиябыз болгон ушул уңгу жол бизге кандай тартипти, кандай жолду көрсөтөт, биз ошол жөнүндө кеп салмасыздарбы? Биздин коноктор менен тааныштырайын. Бүгүн бизге конокко Сыдык Смадияров ага келди, тарых илимдеринин кандидаты, доцент, жана ошондой эле Эрлан Мырзакамалов, экономикалык илимдердин кандидаты, доцент. Куш келипсиздер агайлар. Мен чү дегенде эле башында ошол мындай суроо бергим келет да. Бул мени кызыктырган суроолордун бири. Биз эгерде буга чейин ошо Сматяндын айтышы боюнча 22 кылым мурда биз мамлекеттүүлүгүбүздү түптөгөн болсок, 22 кылым мурда биздин ошол идеологиябыз бар болсок, 22 кылым мурда биз мамлекеттүүлүк бар, башка мамлекеттер жок учурда да Кыргызстан болгон, кыргыздар ошол тарыхта калган кыргыздар болсо, анда биз 34 жыл мурда эмнеден эгемендик алдык жана ошондой эле кимден эгемендик алдык агай? Жакшы болот. Эми албетте 31 август эгемендүүлүк күнү биздин мамлекеттин, элибиздин улуу майрамы, ыйык майрамы десек дагы болот. Биз ошондой мамиле кылышыбыз керек да, эгемендүүлүк күнүнө карата. Анан деги эле ушул эгемендүүлүк, көз карандысыздык ошого жетиштик деген түшүнүккө. Эми анын тарыхына келе турган болсок, эмнеден эгемендүүлүк алдык, биздин мамлекетибиз 22 кылым мурда эле пайда болгон экен десе, эми ооба, бул тарыхта, илимпоздор, тарыхый булактарга таянып бул такталган. Кыргыз эли Борбордук Азиядагы эң байыркы эл. Бул аксиома, эч ким аны төгүнгө чыгара албайт. Азыркы күнгө чейин чыгара элек да. Анан экинчиси, байыркы эле эл болбостон, мына 2003 жылга карата, эми Совет мезгилинде бул жөнүндө айтылган эмес, биздин мынчалык мамлекет болгонубуз деп. Биздин мамлекеттүүлүгүбүздү Совет өлкөсү берди, советтик система берди деген түшүнүк болгон да, концепция болгон, ошону окуп үйрөнүп келгенбиз. Биздин мамлекеттүүлүгүбүз Совет доорунда гана пайда болду. Ага чейин бизде мамлекет жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес деп. Бул эми тарыхты бурмалоо болгон, бирок ошол такталды. Анан Совет доорунда мына 70 жыл жашадык, өнүктүк, өнүгүүгө жетиштик. Анан союз кулап, өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү жарыяладык да, жарыялап. Анан мындай табигый, мыйзамдуу эле суроо туулат да, чын эле мына силер айткандай, эмнеден эгемендүүлүк алдык, эгер мурда эле мамлекетибиз болсок. Эми мурда эле мамлекетибиз болгон дегенди мындай түшүнүш керек. Жанагы бул мамлекет мындай туруктуу, анан бир аймакта өнүккөн мамлекет болгон эмес. Мунун өзгөчөлүгүн билишибиз керек да. Бир мезгилде кайсыл бир аймакта пайда болгон, анан бир белгилүү мөөнөткө чейин өкүм сүргөн дагы, анан кийин ал мезгил эми жоокерчилик заман болду. Ошон үчүн да көчмөндөр деп аталып калган дейсиз да? Ооба. Анан тиги бир душмандардын ар кандай себептерге байланыштуу ал мамлекет жок болгон, башка бир мамлекетке баш ийип калган. Анан башка бир аймакта, мисалы үчүн Энесайда кайрадан мамлекеттүүлүгүн жаратып, анан башка бир мамлекетке белгилүү мезгилге чейин көз каранды болуп, анан алар менен согушуп, өзүнүн тиги мындай азыркы тил менен айтканда көз карандысын жарыялап, каганат деген бул эми көз карандысы деген. Ал дагы мына кыска мөөнөт өкүм сүрүп, анан кийин ал дагы жоюлуп, ушундай тарых болгон да. Анан көп мезгилге чейин биз мамлекеттүүлүгүбүздөн ажырап калганбыз. Эми ал деген мындай таптакыр эле мамлекеттүүлүк жоюлуп кетти деген сөз эмес. Мамлекеттүүлүктүн белгилери сакталган, бирок мындай урулук деңгээлде. Анан идея ал Манаста дагы бар да. Ушул элди бириктирүү, анан өзүнүн көз карандысыз мамлекетин түзүү идеясы кыргыз элинде, анын элитасында, башчыларында, саясий ишмерлерде дайыма сакталып келген да.
элди ошол идея бириктирген. Манастын деле негизги идеясы ошол да. Мына ушул нерсе элди дагы эл катары сактаган да. Салыштырмалуу кыргыз эли кичинекей эл да саны боюнча. Бирок ушундай татаал жолдорду басып өтүп, бирде ийгиликке жетишип, бирде чабылып, чачылып, эл катары жоюлуп кетүү коркунучу дагы туулуп, бирок ошого карабастан сакталып келди. Ушул сактаган, ушул идея болгон. Ал Манаста жанагы орусча красной нитью өтөт дейт го, ушул ынтымак, биримдик, анан ушул өзүнүн мамлекетине умтулуу. Анан ар кандай мындай объективдүү, субъективдүү себептерге байланыштуу биз эми мындай классикалык түшүнүктү алганда өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүзгө мындай чектелген деп айтып атабыз азыр. Анын деле белгилүү деңгээлде чындыгы бар. Совет доорунда жеттик. Кыргыз элинин, кыргыздар жашаган аймактар эми 100% болбосо дагы бир 80-90% биригип, бир бүтүнгө биригип, анан мамлекеттүүлүк, автономиялык область, автономик республика, союздук республика болуп өнүктүк. Бул эми чоң жетишкендик болгон. Эми теорияда, конституцияда ал деле мындай эркин мамлекет деп эсептелинген, а чындыгында иш жүзүндө баары тиги Советтер Союзу деген өлкө болуп, ошого биригип, анан көп маселелер тиги Москвадан башкарылып турганда, ушул мааниде алганда союз мезгилиндеги биздин мамлекеттүүлүгүбүздү, улуттук мамлекеттүүлүгүбүздү мындай толук кандуу эгемен мамлекет болгон деп айта албайбыз да. Мисалы үчүн тышкы саясатын ала турган болсок, тышкы саясатта көп маселелерди Москва аркылуу гана чечилген. Тышка чыгуу бизде эми маданиятка гана уруксат берилген, бир чет өлкөлөр менен Кыргыз Советтик Социалистик Республикалык катары мамиле түзүп, тиги келишимдерди түзгөнгө, ал эми башка маселелер боюнча, экономикалык айрыкча тиги аскер маселеси боюнча ал бүт толук бардыгы тиги Москвага топтолгон болгон да, союздук башкаруу болгон. Мына ушул мааниде алганда, анан ошол мезгилдеги көп саясат эми анда бир партиялуу система болгон, коммунисттик партия деген болгон. Коммунисттик партиянын структурасы бүт улуттук республикаларга, автономиялык округтарга чейин түзүлгөн да. Мына ошол партиялык система аркылуу бир бүтүн кылып башкарып турган да. Мисалы үчүн бир кичине эле бир маселе, кадр маселеси болобу же бир башка маселе болобу, ал сөзсүз түрдө Москва менен кеңешип, анан Москванын уруксатын алып, тийиштүү чечимдер чыгып, анан ошол келген да. Ансыз, мисалы үчүн, республикалар өз алдынча мындай бир кадамдарды жасай алган эмес да. Мына союз кулагандан кийин, мына ушул маселеде, ушул мааниде алганда биз эгемен болдук. Эгемен болдук. Анан тиги эл аралык, жогоруда сиз айтып кеткендей, эл аралык уюмдарга мүчө болуп, өз алдынча толук кандуу мүчө болуп кирдик. Мисалы үчүн, мына Бириккен Улуттар уюму өзүбүздүн республиканын туусу ошол жерде турат, башка мамлекеттердин туулары менен бирге. Өзүбүздүн конституциябыз, акча бирдигибиз, мына акча бирдик деген эми СССРде бир эле акча болгон да, рубль деген. Азыр болсо, мына биз ошол Борбордук Азиядагы республикалардын ичинен эң биринчилерден болуп, өзүбүздүн улуттук акча бирдигибизди киргизгенбиз. Бул ошол плюс жактары ошол жылдары. Бул албетте, бул ошол мезгилдеги Акаевдин мындай бир туура чечимдеринин бири деп айтсак болот да. Болбосо ошол мезгилде акчаны киргизүүдө, мына экономисттер жакшы билет, кандай сындарга кабылдыгы. Ошого карабастан Акаевдин чечкиндүүлүгү ушу болду. Азыр эми мына улуттук акчабыз, валютабыз азыр мындай жакшы эле деңгээлде келатат деп ойлойм. Эрлан мырза, рахмат. Азыр агай ушул экономикалык жактан багытта сөздү баштады. Мен ушул жерде сизге сурайын деп калам да. Ошол биздин бир утугубуз, ошол плюс, ошол биздин азыркыга чейин кунун түшүрбөгөн сом деп айтышат да. Анан ошол учурда экономикалык азыр өзү саясат экономикадан жаралатып атпайсыздарбы? Анан эмне үчүн Кыргызстан башка, мисалы үчүн, шериктеш өлкөлөргө окшоп эле Өзбекстан, ошол эле Казакстанга окшоп, ошол учурда
өнүгүп кетүү стратегиялык пландарын мындай ойлоп чыга алган жок да. Жасаса дагы, мисалы үчүн ошол эле Семетей Сейдек деген идеологияны берди, бирок ал идеология жанагы адамдарды тарбиялоо боюнча болду да, бирок экономикалык жаатында приватташтыруу деген маселе келип калды да, менчиктештирүү маселеси келип калып, азыр прихватташтыруу деп коюшат көбүнчөчү. Ошол приватизация кирип калып туруп, анан ошону туура эмес жасаган деген бүгүнкү күнгө чейин ошол келекелеген учурлар болот да. Ошон үчүн ошол мурдагы президентти Акаевди ошол туура эмес саясат жүргүзгөн дегенди айтышат да. Сиздин экономикалык эксперт катары оюңуз кандай? Саламатсыздарбы? Биринчиден баардыгын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Себеби биз мамлекет биздин улутубуздун атын мамлекет алып жүргөн өзүнчө бир көз карандысыз мамлекет катары жашап атканыбыз бул аябай чоң, биз үчүн чоң утук деп эсептейм да, жетишкендик. Себеби убагында Византия, мисалы Вавилон деген гүлдөгөн мамлекеттер болгон байыркы дүйнөдө, бирок азыр алардын эч нерсеси жок да, эч нерсеси сакталып калбады. Мына биз ушул кыргыз мамлекеттүүлүгү сакталып, өзүнчө бир баардык саясатыбызды эркин жүргүзгөн мамлекет болуп атканыбыз бул аябай чоң жетишкендик деп, ошонун баркына жете билишибиз керек да. Анан негизи экономикалык маселелерге келгенде, кыргыздын мурдатан эле чарбасы болгон, ал мисалы ошол Союз убагында эле баардык нерсе пайда болуп калды дегенден алыс болушубуз керек. Кыргыздын негизги валютасы кылымдар бою эле бул 4 түлүк малы болгон. Анан ошол кайсы учурларда жашаган болсо, ошо тарыхтын этаптарында ошол мамлекеттерде жана улуу жибек жолунун боюнда жайгашкан мамлекет катары ошол Энис Айда жүргөн учурда, мамлекеттүүлүк түптөлгөн учурда деле чарбалык мамилелер башка улуттар менен, башка каганаттар менен, мамлекеттер менен өз ара экономикалык карым-катыштар болуп келген. Бул аябай биз кыргыз эли өзүнүн малын ошол эле Кытайдын жибегине, боёгуна, Индиянын чайына алмаштырып ушундай кылган улуу жибек жолунда баягы тарыхый көп эстеликтер ошо эмени берип турат да, ошол жерден жакшынакай бир далилдерди берип турат. Анан эми негизи биз эгемендүүлүк алдык деп мына 91-жылдары баштагандан бери мында эмне болду? Биринчиден мурдатан СССР деген чоң мамлекеттин ичиндеги чарбалык байланыштар үзүлдү. Ар бир мамлекет өзү менен өзү мындай аракет кыла баштады да. Союз учурунда бирине бири баардыгы бири-бири менен чын жырчан менен байланышкан болчу да. Мына алыс барбай эле мына Оштогу чоң комбинаттар бүт, мисалы Оштогу ошол эле жанагы пахтадан кездеме чыгаруучу текстиль деген комбинатыбыз, булар болсо толугу менен Өзбекстандын пахтасы үчүн курулган комбинат болчу. Ошол жактан, бул жактан Фергана өрөөнүндөгү пахта ушул жакка келип кайра иштетилип кездеме болуп чыгат эле. Ошол эле жибек комбинаты, ошол эле насос заводу, булар баардыгы ошол Борбордук Азияны керек болсо Советтер Союзунун насос менен жанагындай глубинный насосу деп эмеден төмөндөн суу тарттырып ала турган насостор чыгарган бир уникалдуу ишканалар бар эле да. Анан ошолордун баардыгы эмне болду? Байланыш үзүлдү. Ар бир мамлекет өзүнчө эгемен болуп, өзүнүн саясатын жүргүзө баштады. Көпчүлүгү биз экономикалык жактан артта жүргөн экенбиз деп мурда 15 мамлекеттин бири менен мамиле кылбай, тескерисинче алар батыш мамлекеттерине, чыгыш мамлекеттерине аракет кыла баштады. Чарбалык байланыштар үзүлдү да. Анан бизге тиги жактан сырьё келбей калды, ишканалар токтоду, эл аралык стандарттарга жооп бербейт экен деп, биздин кездемебизди болгону 75 сантиметр турат экен деп дүйнөлүк рынокто өтпөй калды. Себеби дүйнөлүк рынокто 1,5 метр, эни 1,5 метрден кем эмес кездемелер сатылып калган учур болчу. Ошентип эле бир жөнөкөй технологиялык процесстердин негизинде эмне болду? Бизде ишканалар токтой баштады. Анан бул кризистик абалдан өкмөт кандай чыгыш керек эле? Өкмөт баардык нерсени, рыноктук экономикада ушундай экен, баардыгы жеке менчик экен, ушундай кылыш керек деп өкмөт баягы бизде ошол учурда экономикалык саясатта шоковая терапия деген бар. Бул деген ошол бир убакытта баардык тармакты менчиктештирүү процессин баштоо. Ошол учурда
ошо мүмкүн ошол учурда туура болгондур, бирок мен ойлойм азыркыга чейин бул ошол учурда аябай шашылыш түрдө, мисалы биз ошондо бизде тандоо бар болчу. Мисалы Кытайдын жолун тандасак болот болчу. Кытай дагы деле коммунисттик партия башкарган мамлекет, бирок булар бир күндө, бир жылдын ичинде, кыска убакыттын ичинде бардыгын менчиктештирип жиберген жок да. Булар акырын стратегиялык багыттарды, тармактарды эң акырына коюп туруп, калган эмелерди, жеңил өнөр жайын, айыл чарбасын менчиктештирип өтүрүп, азыр мына Кытай өнүккөн чоң державага айланды. Болбосо ошол эле Советтер Союзу учурунда биз кытайлыктарды бечаралар дейт болчубуз. Аябай начар жашашат экен, буларды эме деп тиги кытайлык туугандарыбыз келгенде өзүбүз көрдүк да, алар биздин жашоону көрүп суктанып кетишчү болчу. Биз Советтер Союзу учурунда жашап атканда. Ошол учурда. Ошондуктан ошол мамлекет же болбосо мисалы Өзбекстан ошол Кытайдын жолуна түштү да. Биз болсо Бразилияда колдонулган убагында ошо шоковый терапия деген немеге түшүдүк дагы, бардыгын мамлекеттик ишканалардын бардыгынан кутулганга аракет кылдык да. Эмне үчүн ошону тандап алдык биз? Эмне үчүн биз башкаларга окшоп колхоз совхоздорубузду таратпай эле, мал койлорубузду таркатпай эле, 2-3 кылып, жерлерибизди үлүш жерлерге бербей эле, ошол нерсени алып биз агрардык мамлекет болгонубуздан кийин ошол нерсе менен чыгып кете алган жокпуз? Себеби экономикада эки чоң оору бар да. Бирөө жумушсуздук, экинчиси инфляция. Ошол мамлекетти муунтуп келатты да. Жумушсуздук себеби жана ишканалар чекесинен банкрот болуп жабыла баштады. Жумушсуздук. Жумушсуздардын миңдеген армиясы пайда болду да. Элдер жумушсуз калды. Эмне кылышын билбейт. Экинчиден, рыноктук экономиканын шартында эч ким жашап көргөн эмес. Мындай көндүмдөр жок, мындай жашап кете турган. Анан кийин ошондо силер ушул коллективдүү менчик болгон, мамлекеттик менчик болгон, сенин дагы ошол менчикте, мамлекеттин менчигинде сенин дагы үлүшүң бар деп туруп, анан жана упай деп, ваучер чыгарып туруп, анан кийин эмете баштадык. Ошо элдерге бере баштадык. Мына сенин үлүшүң деп бере баштадык. Менчиктештирүү процесси ошентип башталды. Бирок эл түшүнбөдү да. Аны түшүнбөдү. Ошол упайды, ошол ишкананын бир бөлүгү ошонуку экенин түшүнбөдү дагы. Ал болсо аны убактылуу болбогон акчага, унга алмаштырып, чайга алмаштырып, ошо керектүү нерсеге, күнүмдүк товарларга алмаштырды. Ошол учурда эми кандай бир деңгээлде шылуундар деп айтсак болот, кандай эмес, мүмкүн ошол учурда баягындай ишкерчилик өзүнчө немелери бар адамдар деп айтсак да болот. Ошол адамдар ошол элден арзан упайлардын бардыгын топтоп алып, айылдарга чейин барып топтошуп туруп, алып келип турган ошо упайларга ишканаларды сатып ала башташты. Көп ишканалар, өнөр жай ишканалары атайлап банкрот кылынып туруп, анан кийин ошондой болбогон акчаларга сатылып кетти да. Сатылып кетти. Бул жерде биз эми ошол жерде мындай бир көрөгөчү саясат кылбагандыгыбыздын негизинен деп ойлойм. Себеби алдыга эме кылбай эле, анан көпчүлүк учурда багы биз ошол учурда студент болуп жашадык да, ошол доордо, ошол өткөл учурда. Ошондо мындай эле да, Кыргызстанда биржа деген бар эле, бирок биржа жөнүндө мыйзам жок болчу да. Бул деген нерсе, бир нерсе пайда болот эле, анан кийин мыйзам жазылат эле да. Ушундай заман болду да. Анан кийин ошондо баягы мыйзамсыз иштердин көбү ошол жерде болуп кетти да. Баягындай башаламандык болду. Анан жанагындай чектөөлөр болду, убагында чектөөлөр кабыл алынган, мисалы социалдык мекемелерге, мектептерге, бала бакчалары, маданият мекемелери менчиктештирилбеш керек, алардын аймагына эч нерсе курулбаш керек деген чектөө бар. Приватташтырган учурда деле чектөөлөр болгон, болгон. Бирок ошого карабай ар түрдүү жолдор менен анын баягы статусун өзгөртүп, эме кылышып, менчиктештирип алышкан экен да. Азыр чыгып атпайбы? Азыр эми ошолорду кайра кайтарып берип атышат. Ушундай нерселер болду да. Анан эми негизинен элди бир нерсе менен алектендириш керек болуп калды да. Ошол учурда баягы эл каяка барышын билбей калды. Советтер Союзу учурунда элдин жылдап топтогон облигация алып, займ деп, жана сберкассаларда ошолорду жылдап сберкассаларда сактаган акчалары, капкара Волга алам деп отурган акчасы кара кочкор алганга да жетпей калды да. Мындай ушунчалык инфляция, гиперинфляция болуп кетти дагы. Эл аз убакыттын ичинде бардыгыбыз жакыр болуп отуруп калдык да. Анан кийин бул эмне?
элдер болгон нерсесин сатып, эптеп күнүмдүк акчасын табууга аракет башталды. Ошондуктан ушул учурда чынында мен ойлойм, жүргүзүлүп аткан саясат, ошол жерде экономикалык саясаттын башында турган адамдар өзүлөрү деле ушул процесстерди жакшы түшүнбөдү деп ойлойм да. Алар ар түрдүү, мисалы, тиги мамлекеттикин көрүп, бул мамлекеттикин көрүп эле анан кийин ошо чет мамлекеттеги немелерди реформа деп, анан кыргыздын эмесине туура келбеген, менталитетине туура келбеген, кыргыздын мындай топурагында өнбөй турган урукту алып келип сепкендей болду да. Ошондой болду да, анан кийин биз анан биз айла жок, анан ошондой экономикалык абалыбыз андан да начарлап кетти да. Ушул жерде кээ бир тарыхчыларды кечээ мен окуп көрдүм да, агай. Анан айтышат да, Кыргызстан эмне үчүн бул экономикасынан өтө артта калган өлкө болуп калганын себептеринин бири алардын феодализмден туура эле социализмге өтүп капитализмди жашабай өткөндөгү курулуш иштери болбогондугу жана ошондой эле ошол учурдагы жанагы капитализмдин немесин татпагандыгы дешет да. Ошол канчалык деңгээлде туура же туура эмес, агай? Эми албетте белгилүү деңгээлде анын чындыгы деле бар. Кандай чындык ал чындык? Эми феодализм менен капитализмдин айырмасына экономисттер дагы кошсо керек. Бул жерде ошол акча товар мамилесинде да. Эгер феодализм эми Октябрь революциясы орногондо кыргыздардын, көчмөн кыргыздардын деңгээли, ушул социалдык экономикалык деңгээли, коомдук деңгээли бул феодалдык патриархалдык мамилелер болгон да. Эми совет мезгилинде айткан, себеби социалисттик революцияга аны мындай тууралаш керек да. Капитализмдин мындай баштапкы көрүнүштөрү болгон, акча товар мамилеси таралган, анан жумушчулар дагы болгон деген теориялар иштелип чыгып, ошолор таратылган да. Чындыгында тарыхый чындык башкача, андай болгон эмес. Анан тарыхый чындыкты айтыңызчы, кандай болгон? Эми биз феодалдык патриархалдык мамиледе болгонбуз. Ошодон эле социализмге өткөнбүз. Биздин өндүрүш, өнөр жай ал түйүлдүктөр эле болгон. Анан ал жерде мисалы үчүн жергиликтүү элден бир 0,001% гана эл иштеген. Анан жанагы социализмдин идеясы, таптык күрөш, марксизмдин идеясы, теориясы дегендерди биздин эл жалпы мына жергиликтүү эл, көчмөн эл аны түшүнгөн дагы эмес. Тескерисинче жанагы 16-жылдан кийин эми ал жерде көтөрүлүштү жетектеген байманаттар дагы болгон да. Вот ошолорду дагы тиги айткан эмес да. Себеби аларга ошол бай манап авторитет болгон. Кыргыз коомунда таптык карама каршылык деген болгон эмес. А марксизм, ленинизмдин окуусунун өзөгү бул таптык карама каршылык да. Ошол таптык карама каршылык коомду өнүктүрөт деген теория болгон да. Ал теория биздин коомго туура келген эмес. Эми совет мезгилинде ушул кыргыз элинин ошол айтып аткан жанагы феодализмден белгилүү ортодогу капитализмди басып өтпөй туруп социализмге өтүп кеткендиги дагы приватташтыруу неме 90-жылдарда эгемендикти алгандан кийин Кыргызстандын тарыхына таасир этип калышы мүмкүнбү? Кандай таасир берди? Ооба, эми мына эгемендүүлүктү алгандан бери биз рынок экономикасына киргенден бери кыргыздар рыноктун дагы эрежелерин, тиги талаптарын мындай өздөштүрүп бүттү десек болот да. Мисалы үчүн совет мезгилинде биз билебиз да, эгер бирөө бирдеме сатып отурган болсо, аны мындай кызыл кулак, спекулянт деп элдер жаман көрчү эле. Базарда бир нерсе сатканда. Азыр эми андай нерсе жок да. Ал тиги базарда бир чоң нерсе сатып, башка бир мындай өндүрүш иштерине, соода ишине, кийлик ишмек түгүл, өзүбүздүн кымызды сата баштадык да. Ага деле мындай өөн учурабай калды азыр. Бирок када салт үрп-адаттарыбызда ата-бабаларыбыз акты сатпайт деп койгон учурларда, ону карама каршылыктар бар да. Жок, ошондой, бирок рынок ошонун баарын жокко чыгарды да. Рынок. Себеби рынокто ошол экен. Сен мага, мен сага деп турабы? Ага чейинки биз аны түшүнө алдыкпы ошол жылдары? Ошол жылдарга кайтсак, рыноктук ошол жанагы базар экономикасын ошондо калк түшүнө алды же түшүнө албады? Эми мындайда этап менен карай турган болсок, совет мезгилинде мына коллективдештирүү, индустриализация деген саясат болгон да. Колхоздоштуруу дагы тиги кыргыз эли үчүн, көчмөн, жарым көчмөн кыргыз эли үчүн мындай оор болгон. Мисалы үчүн мына жайлоолордо көчүп жүргөн
эми анда уруу болуп жасашкан да, урууну анан тиги түздүк жерлерге көчүрүп келип эле анан кийин жерди айдап, анан сен трактор айдайсың десе, муну биздин чоң аталарыбыз балалык көргөн да, алар үчүн бул өтө мындай жат көрүнүш болгон. Бирок мажбур. Анан ошого өткөн, акырындап анан өздөштүрүп, анын дагы тиги жолун таап, анан өздөштүрдү. Анан эгемендүүлүктү алганда, мына рынок мамилесине өткөндө ошол эле проблема. Тиги рыноктун эрежелерин, анын талаптарын карапайым эл эмес, тиги азыр мына Эрлан мырза айткандай, жетекчилер деле жакшы түшүнгөн эмес да. Мындай толук жеткиликтүү тиги өздөштүрө алган эмес. Бул алар үчүн дагы жаңылык болгон. Жаңылык болгон жерде сөзсүз мүдүрүлүү болот, адашуу болот. Анан бул жерде дагы бир фактор бар. Мына ошол канча айткан менен, мисалы үчүн совет мезгилиндеги жетекчилерде мындай чарбакчыл, чарбакер жетекчилер болгон да. Вот эгерде 91-жылы эгемендүүлүктү алганда эң жогорку кызматтарга ошондой адамдар келгенде, балким бул көйгөй проблема мынчалык тереңдеп кетиши мүмкүн эмес эле да. Анан көбүрөөк эми Акаев ал мындай чарбакер адам эмес, ал тиги илим чөйрөсүнөн, академиялык чөйрөдөн келген адам. Ал көбүрөөк жанагындай саясатка, тышкы мамилелерге көңүл бурду. Анан жанагындай тарыхый шаан шөкөттөргө дагы көбүрөөк көңүл бурду. Анан батышты көбүрөөк укту. Вот ушундай болсо, рынок өткөндөн кийин ушул жолдорду тандасак биз тез өнүгүп кетебиз деп. Анын бир мисалы үчүн 90-жылдардын ортосуна чейин, 95-96 жылдарга чейин Кыргызстан мындай демократия аралчасы деп аталып келген да. Анан кийин барып биздин өнүгүүбүз, тиги саясий экономикалык жүрүм турумубуз анан келип ал бааны, аталышты өзүнөн өзү эле жокко чыгарды. Себеби жанагы демократияны дагы биз мындай туура пайдалануу, туура эмес түшүнүп алдык да. Демократия десе, жанагы орусча айтканда вседозволенность дегендей, демократиянын өзүнүн принциптери, өзүнүн мыйзамдары бар да. Анан ар бир элдин, анан жеке адамдын дагы өзүнө мындай тийиштүү мүнөздөрү болот да. Мына ошол адам фактору деп коет, ошол дагы роль ойноду да. Акаевдин жеке өзүнө, тиги үй бүлөсүнө мүнөздүү болгон факторлор дагы бул жерде ошол саясатка дагы таасирин тийгизди. Анан ал экономикалык саясатка таасирин тийгизди, башка эмелерге. Мындайча айтканда жанагы кландык башкаруу деп. Анан кийин жанагы Кыргызда макал бар да, ал баары бир кыргыздын тиги акыл эсинин түпкүрүндө баары бир сакталат да. Кыргызда ошентип айтат да, күндүк өмүрүң болсо түштүгүңө жорго мин депчи. Бул деген сөз ошол жыргап жаша, өзүң үчүн жашап кал деген маани да. Анан жанагы бийлик колуна тийгендер анан ошондой мамиле жасашат да. Аларда мындай мамлекетти өнүктүрүү деген, анын келечеги, мамлекеттүүлүк деңгээлдеги түшүнүк, государственность, элдин келечеги деген түшүнүктөр экинчи орунга калды дагы. Анан ошол эң жогорку бийликти колуна алгандар, анын айланасындагы аз топ тиги баюу жолуна түшүп алышты да. Мынакей, ушул жерден Эрлан мырза, мен сизге 2007-2008 жылдары, ошондо же 2006-2007-2008 жылдары биздин Кыргызстанды өтө мындай жакшы өлкө деп, биз ошол жанагы батыштын акчасын төлөп бере албай турган өлкө деп, анан хиппинг деген бир кандайдыр бир организация кире баштады. Ошол учурларды элестетеликчи. Ошол учурларда эмне болду экономикабыз биздики? Эмне үчүн биз ошол эң жакыр өлкөлөр кире турган хиппингке киришибиз керек болуп калды? Эмнеге мындай болуп калды? Биринчиден, мындай эгер этап менен айта турган болсок, биз мына эгемендүүлүк алганга чейин ошол 15 республиканын ичинен индустриалдык, агрардык республика деп аталат болчубуз да. Индустриалдык деген бул өнөр жайы, айыл чарбасы өнүккөн мамлекет деген. Биз аз эле убакыттын ичинде индустриалдык деген сөздү жок кылып алдык. Биз агрардык мамлекет болуп калдык. Соко менен, өгүз менен, кош менен жер айдаган мамлекет болуп кеттик. Орто кылымга түшүп калдык тез эле. Билесиздер да, бардыгыбыз көрдүк. Айылдарда
комбайн менен трактор жок болуп баардыгы металлга тапшырылып кетип, анан кийин ат менен сокой сокой менен орок менен дан оруп калдык. Мен да оргомун да. Ошондо ойлоп көрүңүздөр, бул канчалык эме болду да, биз канчалык артка кеткенибизди ошодон эле билсек болот да. Анан эми ошол учурда баягы эл аралык уюмдарга биринчи президентибиздин чынында ошондой жанагындай эл аралык байланыштарды түзүүдө өзүнчө бир баягы өзүнүн интеллекти дагы ошого туура келип, андай эл аралык уюмдарга эме кылып, биз анан баягы демократиялык принциптер сактаган мамлекет катары өзүнчө бир жаныбыздагы башка авторитаризм өнүккөн мамлекеттердин фонунда биз жакшы көрүндүк дагы. Анан эл аралык уюмдар көптөгөн уюмдарга, жана сиз ШОС жана эмелерди санабадыңызбы? Ошолорго мен кошуп кетет элем. Бүткүл дүйнөлүк соода уюму деген бар. Всемирная торговая организация деген бар. Анан Евросоюздун ВСП+ деген программасы бар. Ошол программаларга биз эч кандай шарты жок эле кирип кеттик да. Себеби булар демократиялык принциптер сактайт, ушундай мамлекет деп. Шарт коюлбай эле биз калабыз. Азыр кире албай жүрүшөт. Бизде ошондо жөн эле кирип кеткенбиз, мындай оңой элечи. Анан кирип кеткенбиз, бирок биз ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдоно албадык да. Биз ошо, мисалы биз 6500 наименование товарды азыр Евросоюзга азыркыга чейин бар ушул немебиз. Экспорт кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эч кандай таможенный пошлинасы жок. Колдонуп атабызбы? Жок. Тескерисинче биздин кошуна мамлекеттер Кыргызстанга келип заводдорду ачып туруп, Кыргызстанда чыгарылды деп аракет кылып жүрүшөт. Экинчи маселе, бүткүл дүйнөлүк соода уюму. Бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна 160тан ашык мамлекет мүчө. Ошол мамлекеттердин рыногуна эркин чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эч кандай алар бизге кошумча тоскоолдуктарды түзгөнгө акысы жок. Ошону колдонуп атабызбы? Жок, колдоно албай атабыз. Бул ошондой чоң нерселерди колубуздан чыгардык да. Азыркыга чейин ошондой нерселер эме бар. Анан ошол келип акыры эмне болду? Биз мамлекеттин экономикасын эми мындай кандайдыр бир дарыдан көз каранды оорулуу адамга окшоот. Ошол акыбалга алып келдик да. Наркоман сыяктуу. Эми ошону мындай грубый болуп калабы экен деп эметип айта албай атпайбы? Сырттан мындай дары бергенде анан жакшы болуп калат, анан дары бербесе ооруп калып. Бул дарылар эмнелер эле? Гранттар, кредиттер, карыздан келген, насыялар сырттан келген. Анан эмне болду? Ар бир нерсеге керек болсо мугалимдердин айлыгын, пенсияны төлөй албай дагы насыя алган учурларыбыз болду. Анан кийин пенсия пособияны болсо акча менен бере албай, товарлар менен, гезит менен берген учурларыбыз болду. Ошондой учурда биз чынында чоң карызга баттык. Анан экинчиден эме көрүнбөйт. Тиги туннелдин ар жагында жарык көрүнбөйт. Кандай кылабыз? Чоң алыска таштаган стратегиябыз жок. Эмне болду? Ошондо эми баягы эл аралык уюмдар ар ким өзүнүн программасын өткөзгүсү келет да, ар ким өзүнүн баягындай кызыкчылыгы бар. Кардар издейт да, мындай айтканда. Бул ХИПИК деген бул дүйнөлүк банктын программасы. Дүйнөлүк банк бизге карыз берген тараптардын бири болуп эсептелет. Ошо дүйнөлүк банк анан бизге сунуш кылды. Мына ХИПИКке кирсеңер, силердин эмеңерди, карызыңарды кечилет бардыгын. Биз сүйлөшүп беребиз башкалар менен. Силердин карызыңарды кечебиз, бирок сырттан башкаруу кирет. Кен байлыктарыңарды, стратегиялык объектилериңерди башкарууда биздин макулдугубузсуз иш кылбайсыңар деген. Ошондо эл туура эле көтөрүлгөн экен да. Бул туура эле болгон убагында. Анан бирок ошол убакта биз кирбей калганыбыз жакшы болгон. Бул биздин эл аралык имиджге аябай чоң зыян алып келмек. Биз баягы өзүнүн карызын өзү тейлей албай калган, төлөй албаган мамлекетке айланмакпыз да. Эгемендүүлүгү жоюлмак. Экономикалык жактан такыр мындай көз карандылыкка бармакпыз. Анан кийин эмне болду? Ошол убакта мамлекеттик макроэкономикалык эмелер, көрсөткүчтөр бир кыйла жакшыра түштү да. Баягы бийлик алмашкан учур эле биринчи революция, анан эме болуп, кичине жылыштар болуп, баягы биринчи айлыктар бир аз болсо да көтөрүлүп, учурда мамлекеттик бюджеттин көрсөткүчтөрү көтөрүлдү. Эми баягы жаңыдан бийликке келген топ эметет да, элге иштегенге аракет кылат да алгачкы жылдарда. Ошол нерсе баягы жылыш байкалгандан кийин, анан кийин жана убагында ошо Феликс Шаршембаевич Кулов премьер-министр болгон учур эле, анан кийин булар өкмөт дагы баш тартты да. Биринчиден коом каршы болду, экинчиден тиги экономикалык көрсөткүчтөр жакшыра баштагандан кийин ошол нерседен баш тартты. Анан бул биздин туура жагыбыз, плюс жактарыбыз. Эми тарыхтагы баягы мүчүлүштөрдү кетирбей алып алган туура жагыбыз.
ошол убакта биздин туура чечим кабыл алганыбызда. Анан экинчи нерсе баягы агайда айтып атпайбы, мына борбордо эми госплан деген болгон да. Госпландан эмне чечилсе, кайсы мамлекетке эмне курулуш керек болсо, ГЭС курулабы, эмне чоң ишканалар курулабы, ал только Москвадан чечилчү болчу. Ошондуктан биздин жергиликтүү экономисттер деле мындай чынын айтканда мындай бир кандайдыр өзүнчө бир добушка ээ эмес эле да, мындай бир чече турган, акыркы чечим кабыл ала турган. Ошондуктан чыгармачылык менен иштеген эмес. Ошо тиги жактан келген нерсени мамлекеттик бюджеттен Москвадан бөлүнгөн каражатты гана өздөштүрүү менен алек болчубуз. Ошондуктан жанагы биз баягындай өз алдынча ой жүгүртүп эмени алдыга алып кете ала турган адамдардын аз болуп калгандыгы ошодон болот да. Себеби тиги жактан келген эмени буйрукту аткарып жүрө эле ошого көнүп калганбыз да. Мындай ачык экономикалык чечимдерди кабыл алуу бир кыйла кыйын болду. Анан кийин экинчи нерсе, биздин экономикабыздагы көп мүчүлүштүктөр өзү экономика мындай төөнүн өркөчүнө окшоп толкундуу өнүгөт да. Эч качан экономика мындай түз сызык катары өнүкпөйт. Ийри сызык катары кетет. Эмне үчүн? Себеби бул кризистик акыбал болот. Өдөлү баягы кыргызча айтканда бирде жигит төө менет, бирде жигит жөө жүрөт дегендей болуп өнүгөт да экономика. Ошол учурда эмне болуп атат? Бизде экономикалык кыйынчылыктар эгемендүүлүк жылдары көбүнчө бул ошо дүйнөлүк кризистер менен да байланыштуу. 1998 жылы түштүк чыгыш Азияда башталган финансылык кризис Кыргызстанды дагы эметти да, баягы кеселге жөтөлдүн эмне кереги бар дегендей баягы өзү зорго турган экономиканы кыйла алсырата койду. Андан кийин кайра бутубузга туруп жакшы болуп дагы алдыга жыла баштаган учурда, жандануу башталган учурда 2007, 2008, 2009 жылдары дүйнөлүк финансылык кризис дагы бир чоң сокку берди да. Анан кийин ковид, анан көрүп атасыздар. Ошол дүйнөлүк эмеден биз артта калган жокпуз ошол. Эмете албайбыз да, бөлүнүп чыгып кете албайбыз да. Ошондуктан ушул нерселер келип туруп, бирок бизге ошол болгон экономикалык процесстер чоң бир сабак болду деп ойлойм. Эми негизи келгенде биринчи кезекте бул чечкиндүүлүк маселеси да. Мисалы биз канча жыл бою мындай негуманный способ удержания инфляции деп коет, цен деп. Бул атайлап биз айлыкты көтөрбөй жүрдүк да. Эмгек акын көтөрүлбөдү, пенсия, минимальный прожиточный минимум деген көтөрүлбөдү. Эмне үчүн? Себеби биз коркуп аттык да. Ошо экономикалык саясатта эмне коркуп аттык, эмне деп инфляция жүрүп кетет депчи. Инфляция жүрүш, мына элде акча көбөйгөн сайын инфляция жүрөт. Баа көтөрүлөт. Сиз эми биз азыр мисалы бир жерде эметип атпайбызбы? Биз экономика өстү, бюджет эметти, тиги пенсия көтөрүлдү, пособие көтөрүлдү, эмгек акы көтөрүлдү деп туруп анан ошол убакта баалар өспөш керек деп айтып атабыз да. Жок, өсөт. Бул мыйзамдуу түрдө өсөт да. Себеби бул жакта элде мүмкүнчүлүк пайда болуп атат. Сатып алуу. Мурдагыдан дагы кымбат баада сатып алганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Баалашпай сатып алганга мүмкүнчүлүк болуп атат мурдагыдай. Ошондуктан биз буга эч мындай эметпеш керек. Инфляция бизде эле болуп аткан жок да. Бул экономиканын мыйзамы ошондой дейсизби? Андан кийин биз экономиканын көлөмүн чоңойтушубуз керек болду да. Азыркы учурда өзүңүздөр көрүп атасыздар. Геосаясатта кандай дүйнөдөгү тамак ашты өндүрө турган эки чоң мамлекет согушуп атат. Украина менен Россия. Булар күн караманы өндүрүү боюнча лидерлер, анан буудай өндүрүү боюнча лидерлер да. Булар тамак аш кризиси болуп атат дүйнөдө. Азыр биз билинбегенибиз менен бизге кризис деген ошол да. Бизге кымбат баада келип атат. Ошол эле өсүмдүк майы канча кымбаттап кетти. Карасаңыздар, согуш башталгандан бери. Un канча кымбаттап атат, Демек, бул баалардын көтөрүлүшү бир эле Кыргызстандан көз каранды эмес экен да, туура? Бул сөзсүз бизде мындай да. Бизде жөнөкөй тил менен айтканда, биздин экспортубуз импорттон 3 эсе аз да. 3 эсе аз. Биз импорттон көз каранды мамлекетпиз. Биз көп нерсе менен өзүбүздү өзүбүз камсыз кыла албайбыз. Ошондуктан сырттан келип аткан, сырттан баа коюлуп бизге импорттолуп келип аткан товарга биз эч кандай таасир эте албайбыз. Аны мойнубузга алышыбыз керек да. Ошон үчүн азыр ушундай жыйынтык чыгарыш керек да. Демек биз өзүбүздүн ички өндүрүшкө басым жасап, мындан ары ошону өнүктүрүүгө, эми сырттан 100% көз каранды болбой кала албайсың. Баары бир байланыш болот. Бирок колдон келсе, ал жерде мындай да. Ал жерде менин оюмча бул жерде биринчи кезекте келип эле кайра мен айттым го жана саясат менен экономиканы бөлүп кароо мүмкүн эмес деп. Ошондуктан саясий туруктуулук керек бизге.
биринчи кезекте саясий Стабилдүүлүк, деңгээлүү бият тишину деп коет да. Баягы бул тынчтыкты сүйөт. Инвестиция тынчтыкты сүйөт. Тынчтык болгон жерде, туруктуулук болгон жерге инвестиция келе берет. Анан мыйзамды сүйөт. Мыйзам сакталган жерде, бирөөнүн мүлкүн экинчи бирөөсү тартып албаган жерде, бандиттер жок жерге инвестиция өзү эле агып келе берет. Ошондуктан биз инвестицияны тартышыбыз керек. Тартканда да кандай инвестиция? Бул түз инвестиция болуш керек. Келип туруп, ошол компаниялар дүйнөлүк брендтер Кыргызстанда келип иштеш керек да. Ошого жеткизишибиз керек. А бизде көбүнчө мындай сервис схема менен бир элдер тааныбаган компаниялар келип, дайыма бирөө башка мамлекетке барып алып туруп, коррупциялык жолдор менен баягы ресурстарын басып алган компаниялар келип иштеп атпайбы тилекке каршы. Бизге баягы дүйнөгө атагы чыккан, дүйнөдө эметкен, баягы дүйнөгө миллиардерлерди берген компаниялар келбей, баягы аты жыты жок, түшүнүксүз, тарыхы жок, кандайдыр офшорный зонада ачылган компаниялардын келип иштеп атканы ошо эме да. Күмөндүү компаниялар келип атат, репутациясы начар компаниялар келип атат. Ошондуктан ушул жагынан алганда биз жанагы баалар өсүп атат туура, бирок кайсы жагыңызга кошулам? Ошону биз эми экономикалык бардык механизмдерди колдонуп, ошо бааларга караганда эмгек акын эртерээк өстүрүшүбүз керек. Ошого жетишибиз керек биринчи кезекте. Экинчи кезекте эң эффективдүү болгон салык бюджет саясатын жүргүзүшүбүз керек. Ошо биздин жанагы өндүрүштү бир жолу муунтуп койбой, аны болушунча өгүз өлбөсүн, араба сынбасын дегендей жандай оптималдуу бир вариант таап туруп, мамлекеттик бюджет да куржалак калбаш керек, бизнес да кыйналып калбагандай бир салык саясатын жүргүзүшүбүз керек. Анан экинчи экономикалык саясаттын экинчи чоң рычагы бул акча кредит саясаты. Бул банктар аркылуу жүргүзүлгөн саясат. Көрүп атасыздар, эмне болуп атат? Азыр банктарда эмне үчүн кредиттердин эмеси жогору дагы эле? Пайыздык ченемдер эмне үчүн жогору насыялар? Себеби бул дагы инфляцияны кармоонун бир жолу. Себеби мисалы улуттук банк эгерде жанагы ченемди төмөндөтүп кое турган болсо, азыр 9,25% түзөт. Ошол пайызды төмөндөтүп кое турган болсок, кредиттер арзандап кетет. Элдин баардыгы кредит ала баштайт. А кредит алган сайын банкта жаткан акчанын баардыгы жүгүртүүгө чыгып кетет дагы инфляция болот. Ошон үчүн жана пайыздык ченемди улуттук банк мындай стабилдүү кармап турганы ошол инфляцияны ооздуктоого болгон дагы бир жол да. Ошон үчүн азыр арзан кредиттердин келгендиги биздин жүгүртүүдөгү акчанын массасы аябай көбөйүп кетет дагы, а товар өндүрүү акчанын көбөйгөнүн кууп жете албай калат. Товар өндүрүү артта калып кетет дагы. Анан сөзсүз баягы товарлар азайганда, элде акча көп болгондо дефицит товардын баасы өсүп кетип атпайбы? Ошо сыяктуу ушу мындай жөнөкөй мен программанын башталышында айткандай, жана экономиканы саясатсыз айтууга, саясатты экономикасыз айтууга мүмкүн эмес деген нерсеге азыр келип жеттик да. Экөөнү эки башка кароого такыр мүмкүн эмес экендиги. Кошумча мына азыркы айтылган мына Эрлан мырза абдан жакшы түшүндүрүп кетти. Илимий негизде экономиканын негизги принциптерин, акча жүгүртүүнүн, бирок ушулардын баары келип мына саясат менен экономика бирге деп атпайбызбы? Бул башкаруу принциптерине келет да. Мына башкаруу өлкөдө, мамлекеттик башкаруу мындай эффективдүү болуш керек. Анын дагы бир нече факторлору бар. Тиги ошол тажрыйбасы бар, мына жогоруда айткандай чечкиндүү бир маселени мындай чөйрөбөстөн чечкиндүү чече турган, көзү жеткен, чарбакер, анан жанагы ошол тармакта мен эми бир эле жогорку эшелондо эмес, төмөндөн мамлекеттик структура баштап жогоркусуна чейин ар бир тармакка адис келиш керек да. Адис келип, анан кийин тиги бир банкка бир ырчыны алып келип директор кылып коюп, дагы ушундай мындай көрүнүштөр болгон. Кадр маселеси чечилет. Кадр саясаты, анан дагы бир нерсе бар. Мына Бернард Шоу деген политолог бар да, белгилүү. Ошол айтканда, башкаруу эми биз айтып атпайбыз, президенттик башкаруу болуш керек, парламенттик башкаруу. Ал айтканда, башкаруунун формасы это не главный деп, негизги эмес деп. Ал парламенттик болобу, президенттик болобу, негизгиси не врать и не воровать деп. Мына ушул нерсени азыр эми жакшы күрөш жүрүп атат. Ушул нерсени токтотсок, не врать, не воровать деп.
Анан 3Д'нын принципи деген бар. Делай дело добротно деп. Ар бир адам өзүнүн ишинде жоопкерчиликтүү болуп, өзүнүн милдетин, кесиптик милдетин так мыйзам чегинде жоопкерчилик менен аткарса, бизде сөзсүз жылыш болот. Ансыз деле биз 2-3 жылдан бери биз сүйүнүп атабыз башка өлкөлөрдө, мисалы ошол кошуналар өлкөлөр бизге муксуктанса, андан бешпеттер сүйүнүп биз мындай мамлекетибиз көтөрүлүп атканына, экономикабыздын көтөрүлүп атканына, адамдарыбыз саясий жактан дагы, экономикалык жактан дагы билим деңгээли жогорулап аткандыгына биз аябай сүйүнүп атабыз. Албетте 31 августка эле сүйүнүп биз эгемендик алдык ушул күнү эле дебестен, биз ар бир адам өзүнүн эгемендигин сезип, ошонун жоопкерчилигин сезгенде гана менимче ушул алдыга жылуу болсо керек. Сиз кадр маселеси жөнүндө айттыңыз. Албетте кийинки жолугушууларыбызда ушул 2 агай менен сөзсүз түрдө ушул кадр маселесине дагы токтолобуз деген үмүттөмүн. Бүгүн бизде конокто Сыдык Смадияров агай болду, тарых илимдеринин кандидаты жана ошондой эле доцент. Эрлан Камалов мырза, экономика илимдеринин кандидаты, доцент. Дагы бир жолу келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Кийинки биздин жолугушуубузда сөзсүз түрдө кадрлар маселесине токтолуп, ошол кадр маселесин Кыргызстанда кандай чечүү керек экендигине дагы токтолобуз деген үмүттөмүн. Саламатта калыңыздар.